Салам достор, туугандар, байкелер, эжелер, иңилер, сестренкалар. Эме YouTube'га кирип бүгүн автозапчасти, автобакс, анан кичине өзүм кантип Японияга келдим, кайсы жол менен келдим, вообще эмне болгонун историямды кичине айтып берем. Так что кирип, шашпай отуруп көргүлө. Если где-то что-то непонятно болсо, вопрос жазып койгула комментарийде, мен бүт барыңарга жооп берем. Ошондой бүгүн кичине жаан жаап, күн неме? Кичине суугураак болуп атат, но ничего. Эртең бүркүсүнө кайра күн 14-15 градуска чейин жылып кетет. Бул болсо менин районум. Мен жашаган үй жакта азыр ошол жака барам. Просто тиги подписчиктер байке тоону көргөзүп койчу, көк нерсени көргөзүп койчу дейт. Мынакей бүт көргөзүп атам биякта, көрдүңөрбү? Бүт мына тоонун үстүнө чыгып алып, машинамды стоянка коюп коюп, бүт бармысың. Ладно, давайте. Продолжение потом пойдет. Бүгүн эртең жаан жайт деп кичине суугураак болот дейт. Анан суббота воскресенье 14-15 градуска жылыйт деп атат. Жаан жабайт деп айтып атат. Мынакей жаанды жабыштырды, көрдүңөрбү? Деп заправка бүгүн бензин 95-161 йен. Вообще Японияда бензин нефттин цена деп коет. Ценаны кыргызча эмне дейт? Цена. Япончо недан деп коет. Кыргызча мына көрдүңөр, унутуп калдым барын. Анан кызык болуп атпайсызбы ошентинчи? Биякта жашап жүрүп тилди еще кеммей деп коет. Жанталашып деген сөз да, еще кеммей бенкөштө. Аябай жаттап кыргыз тили, орус тилди унутуп, мына японскийдан башка чыкпай калат да кээлердечи. Ошону түшүнгүлө жигиттер. Тиги значит, цена бензина зависит от цены нефти. Бүгүн эртең менен нефть $77 болчу. Бизде мына 161 йен. Значит, аны деген эми силер комментарийде жазасыңар да. Эме деп. Ай, тиги волк-одиночка. Волк-одиночка. Постоянно жаңгыз жүргөн турист. Сомдо канча болот деп. Сомдо эми 120 сом болот 95 бензин. Ошончу санагыла. Атак аябай кыйын болсоңор калькуляторду алып туруп эле минтип санасаңар эле 5 күндө чыгат. Анан кичине окуш керек да. Эмнеге биз союз убагында ата-энелерибиз бизди окугула деп баштан ары тиги согуп дневниктерди субботада текшерип, амакта мойка бар экен, кодингу дейт. Мойка, кодингу, мына настоящий мойка бар экен мыякта. Эми ладно, мойканы көргөзсөң байке биз мойкага келдиш дейсиз деп чыгасыңар. Эми тамаша, көп көңүл бурбагыла. Тиги мен YouTube'да өзүм каналымды өз жөнүмдө тартканмда, анан кээдер инсандар силердин пайдаңар жок депчи. Кыргызстан деген кандай? Мен Кыргызстан деп айтсам азыр Кыргызстан патриоттору чыгышат. Байке биз Кыргызстан сонун жыргал депчи. Я не спорю, жыргал Кыргызстан сонун аябай. Кыргызстан сонун, я не спорю. Но, ребята, мындай да. Общество вообще башкача болуп калыптыр. Биз союз убагында деген тиги мындай шоро деп коет, мындай тиги атка эмеги башына мындай кийип коет го, только астын карапчы. Астын кармап чыккачыбыз да, бизге 5-летний план деп коет, 5 жылдын планын, анан учиться и трудиться деп бизге коюп койчу, биз ошону жасачубыз. Эчтекени ойлонбой. Азыр болсо силерде демократия. Мына оңго кетиш керек. Чыдамкайыңар жок экен. Анан чыдамкай, ладно, эми бүт көбүнчөсүнүкү бар дечи, но
аябай требовательный экенсиңер да силер. Кишиден бирдеме требовать эткенин астында силер өзүңөр бирдеме жасашыңар керек, туурабы? Эми айткайра байкеңер философия кирип кетти дейсиңер. Запчасти разборканы көргөзсөм, балдар байке андай запчасть кереги жок, новый запчасть көргөзчү дейт. Азыр барып силерге новый запчасть көргөзөйүн. Аякта автобакс дегенге кирип тиги айдоочулар, водительдер билишет. Например, мен машина айдаганда машинанын ичин аябай обстановка кылып, керектүү лампочкаларды чаптап, мактанган жокмун, это суть жизни деп коет. Водитель деген водитель болуш керек, туурабы? Машина айдаганга жараша машинаны аябай красиво жасап алып айдаш керек, туурабы? Деп мен ошентип ойлойм. Силердин эмеңерди мен билбейм. Тиги мнениеңарды кандай экен. Потому что азыркы жаш поколение только требует: дай, это дай, то дай, это сделай. Нет, никто ничего сам не хочет делать. Только дай. Мына резиналар мынаки. Комплекттер 215, 60, 16 $1800. Булар көргөзүп эле коеюн, потому что баанда тиги тиктокко салгам запчасттардычы. Резинаны да салгам комплекттер дешевый. Мына мыяк деген автобакс деп коет. Жерге киргенде эле мына көрдүңөрбү? Сразу машина сүргөн жуган тиги губкалар деген эмне деп коет? Губкаларын, губка деп коет тиги. Кыргызчасы менен чүпүрөктөр тиги машина сүргөн. Бул болсо дөңгөлөк покрышкалары красивый болуш керек да, мындай жылтырап, чёткий болуп. Ошо бул менен мынтип сээп койсоң, каратып койсоң. Бул болсо шампундар. Мынакей машинеге тиги силер тиги омывательге суу куясыңар го, бул суу куюп эле муну куюп койсоңор жыргап соксонун болуп. Кыш болгон үчүн домкраттар болуп коюптур жакта, көрдүңөрбү? Кышты. Бул эми резиналарды көргөзүп эле коеюн. Резина постоянно көргөзүп жүрөт. Мындай жыл сайын булар деген бисунаны постоянно обновлять этип эле турат, жаңыртыпчы. Ошон үчүн тиги патан деп коет. Рисуноктор көрдүңөрбү? Прям липучка деп коебу силерге. Жыл сайын алмаштырып против гололеда тайгаланбаганда. Вот дискалар болсо, дискалар эми чиркин да. Бул диска дегенди тимеде тигини алгың келет, буну алгың келет, прям кармагың келет, мынтипчи. Мынтип кармап койсо болот дейчи, сийп алып. А так карабайсың, бир дискаң, 4 дискаң $1000. Мына могулчу. 175-86. Так что жаккан дисканы келип, ойбай, сонукен деп коюп, анан ойлонуштурууга да. Мен машинемде уже ушундай диска салынды депчи. Тиги имеджи деп коет. Эми представлять этиш керек да. Кыргызчасын билбейт экен, мындай ойлонупчу. Менин дөңгөлөгүм өлө деп мындай нет жууп, калпактар экен обычный элечи. Мына булардын $3900, $4 эмес, $4 экен. Бир калпагым экен. Ой, менин машинем мына моунда дискалар деп. Бул вообще кошмар. 745, 19. $2100. 100 эмес, $114. Бул вообще кошмар. 245, 40, 20. $3730 мына молчу, 4 дөңгөлөк. Мына ошентип представлять этип аттым. Сон эми дагы эмнелер бар экен. Деген, биякта деген тиги эмелер. Накладки деп коет, көрдүңөрбү? Бул болсо секретка деп коет, өзүнүн болуттары менен. Үстүнө чыгып көрөлү. Үстүндө эмне бар экен? Кеттик үстүнө. Биякта объявлениялар
минтип кирсеңер тигиндей сервис кылабыз, тигинтип кирсеңер мындай сервис кылабыз деп. Мынтип көрдүңөрбү? Анан Wi-Fi бар дейт. Сүрөткө тартпагыла, видео тартпагыла дейт. Эми акырынан тартабыз да. Эмне аты? Видео регистратор деп коет. Не деп коет эми? Эң эле арзаны $170 экен. $180. Видео регистраторлар. Аябай да кымбат булар, деп. Видео регистраторлар. Көрдүңөрбү? Астына коюлат, артынан чаткалат, задний камера. Передний камера. Мындай силерди толтурам мен. Мактанган жокмун, просто силерге обзор кылып атам. Моунда видео камералар бар экен. Жакшы эмне экен? Сумка бар экен. Навигаторлар эмес мына. Мында навигатор деп коет да бизде. Карта кыргызган навигаторлар. İşte kinottan işte bekliyor ya. GPS менен карта дейт. Менен бул эми машина алганда бир кымбат да. Якта ботинкалар болуп койду, ботинка аласың ал депчи. Ковриктер турбайбы? Машинада ковриктер задний, передний. Болсо цептер деп коет. Альфарадон немеси го дейм, телефон бар экен, музыка бар экен, Bluetooth бар экен, телевизор даже бар экен. 8 канал. Көргөзбөйт экен. CD, антенна, радио. Өлө, бул деген як кем вот $60. Не деп коет булар. Не деп койчу эле. Не депти буну? Ты елка. Громкоговоритель эмес, эмне деп коет? Колонка, елки. Колонка, вас ырытпайм. Колонканын түрлөрү бар. Колонканын түрлөрү бар. Глушительдер бар. Амортизаторлар менен прокладкаларды. Амортизаторлар. Мына көрүнөбү? Прям масло. Кайсы машина экен? Белен фай дейт. Блиц дейт. Тормозной эмелер турбайбы? Фильтрлар. Амортизаторлар. Барын көргөзүп жүрүп койгондар экен, амортизаторлар. Передний, задний. Передний да. Навороченный. Лампочкалар. Бұл вообще алюминий дисктер, грузовик Сузукиники турбайбы? Жақсы сигналдар екен. Сигналдар. Лампочкалар, краскалар, дискілер, тряпкалар. Не надо.
тиги стеклону не деп коет тиги противо антидождь деп коет буну чыгап койсоңор жаган учат шу деп бул жайында машина тияка жабат экен. Сиденье бар экен. Стеклоочистителдер бар экен. Багажниктер экен, креплениялар, крышага крепить этип тиги салып. Түрлі машиналар. Креплениялар бияқта экен. Жакчы экен. Машина бузулганда муну коюш керек, астына артчы сигнал деп коет. Предупреждающий. Бияк фильтрлар. Масляный фильтрлар. Бияк маслолар. Эмне гана жок. Дизель, бензин. Honda Ultra Mir deyт, Motor Oil deyт, Mobil Super deyт, Spirit deyт, Pulmeti, Vantage, Chop deyт, Castro. Чисто японскийлер экен, ошондо. Так, 4 литрин, 3 литрин. Так, 4 миң, 5, 6. Уже миымда айланып калды, бул канча болот? 4000, 5000. $50, $60. Кастро. Тиги $22. Да. Жакчы, аккумуляторлар. Ладно, кеттик. Запахтары мындай силерде бар да, сатылат да. Комментарийлерде көп вопростор чыгып атат. Эми көбүнчөсүнө жооп бере албайт экенмин мен. Потому что укугум жок да, мен ал кандай Японияга келет, кандай чыгышат экен, анын көбүнчөсүн билбейт экенмин да. Мен 95-жылы чыгып атканда эч ким мага айткан жок болчу жолдорунчу. Биз өзүбүз жанталашып, өзүбүз жасап бүт баарын өзүбүз келгенбиз да. Анан бүт баары сурап атат, байке Японияга качан келдиңиз, кантип келдиңиз деп. Тиги YouTube'га орусча салып койдум элем, аны бүт баары көргүсү келбей атат. Мен кичине айтып берейин силерге. Сайыс убагында милицияда иштеп, участковый болуп иштеп, автовокзалда. Западный автовокзал, жаңы автовокзал. Андан кийин старший участковый болуп, анан старший участковый болуп иштеп жүрүп, дознанияда иштеп Сапарлиев менен. Анан дознаниядан, может быть, показатели хорошие были. Следствие чакырышты да. Первомайский ровдуда начальник следствия Уркунчиева Катя деген аял бар болчу. Мен моунда эркек окшогон тамеки тартып, ошол давай Сапар будешь следователем работать деп следствиеге тартып кетишти да. Анан следствиеде иштеп, старший следователь болуп иштеп, көп Первомайскийде көп кишилер менен иштеп калдым. Азыр деле бүт баары тиги Facebook'та, Instagram'да, WhatsApp'та ошо менен иштеген жигиттер бүт баары бар. Жарымы чет өлкөгө чыгып кетишти. Израиль, Россия, Казакстан, Америка. Жарымы болсо пенсия чыгышып иштеп жүрүшөт Кыргызстанда. Эми как сказать, иштеп жүрөсүңөр. Тиги Кыргызстандардын МВДнын пенсиясы аябай эле аз, 9000 сомбу. Анан чтобы прокормить детей, семью, внуков, надо же, сейчас же запросы детей, внуков же большие. iPhone бер, анан тигинде крутой тачка алып бер деп. Ошондой да. Анан дедушка, бабушкалар жанталашат да, для внука все надо деп. Вот. Анан 92 жылы замначальник болдум следственного отдела Первомайскийде. Анда деген начальник Черноморец болчу. А жок, Черноморец участковый болуп жүргөндө.
Субанбеков деген байке начальник болду, зам начальник Озметель, Суранчиев начальник, зам по оперу, анан Нурманбетов болот начальник уголовного розыска, следствие болсо бизде орустар иштечи, Куксов азыр Россияда жашайт, пенсия чыгып. Анан непосредственно бизди менин ордун тиги Узбек болчу, по-моему, фамилиясын унутуп атам. Көп балдар менен иштеп калдык. Деп следствиеде көп иштеп калдым. Анан бирөө жазып атпайбы комментарийде, байке өткөзбөйт мага, тиги оңго кетиш керек. Дейранды өткөзбөйт башка. Азыр музыка коем, дополнительный битип турабыз азыр. Тиги ким билдир, союз развал болорунчу. Союз развалился, Суранчиев начальник болуп келип отуруп калды. Абдулда Суранчиев деп. Азыр генерал болуш керек, анан МВД министр болду. Анан ошондо бүтүп барыңар, азыр мына ТикТокту көргөн балдар, бүт жаш балдар эмеде отурасыңар да. Кудай бергенде, тиги базардачы запчасть. Ал Кудай бергенди деген прихватизировал Субарабалдиев деген тиги тренер барестердин. Айдай, өзүң ачпайм ал. Ошо Кудай берген базарды болсо ошо Суранчиев менен Субарабалдиевдер биринчи приватизировали. Как кичиретип коеюн, а то өткөзбөй койчу. Ошол анан до этого 2 жыл мурунбу тиги Субарабалдиев тиги тренер болуп жүргөндө, Первомайский суд бар го, ошол жакта спортивный зал бар болчу. Ошол жерде боксерлор, браецтер, первый каталылар вокзалга барып алып тиги кишилерди мындай катать этчи, шариктердичи. Анан ошол изнасилование болуп, ошол 2 жигитти түрмөгө, следствие кылып камаган болчумун за изнасилование. Анан ошондо өчөшүп мен эстеп калган го дейм, ошо байкечи, тренер байке. Анан кызын эми аз депутат болуп жүрөт. Анан велосипедист вот. Көрүңөр, машинем сразу предупреждает, тиги эме киши быть осторожны деп. Анан ошол мес деп коет, бизде кыргыздар мстительныйбыз да. Бирдеме киши жакпаса аябай мстить этебиз. Анан бир күнү 93-жылы Суранчиев чакырып кирип барсам, Сапар кирчи кабинетке дейт. Кирсем, ошо тиги базардын чоңу отурат, азыркы Кудай бергендин депутат. Анан бул баланы жоготпосоң биз жоготобуз деди. Давай кетсин, айда деди. Анан хоп майли деди Суранчиев. Анан мени тиги давай местаны тиги освобождай, должность зам начальник следствия. Бошот деди, кеткиң деди. Ну ладно дедим. Байке, эмнеге, это же незаконно. Вы не имеете права десем, братишка, деп айтты тиги начальник. Азыр башка заман, союз эмес. Керек болсо начальник кылып коем, керек болсо айдап жиберем деди. Бак давай, унчукпай, көтүң кысып кет деди. Ладно, хоп майли дедим да кете бердим. Распоряжение кадров. Ошо 93-төн баштап 94-кө чейин жүрдүм распоряжение кадровда. Анда начальник кадров, зампа кадра МУВДда тиги эме болчу. Жанзаков байке, бывший партийный работник Жанзаков, замначальник Тяплин, анан Суталинов кетип, генерал Суталинов кетип, начальник Свердловский ровдун начальниги келди, тиги елки, ким эле фамилиясы, Нарынский тоже, баласаз начальник. Унутуп атам, не могу. Кутуев келди. Точно, Кутуев келди начальник болуп.
анан бир жыл жүрдүм распоряжение, жумуш жок. Замначальник следствия, капитанмын. Жумуш жок, понимаете? Отдел кадровда барсаң Аманчик деген бир бала отурат. $300 бер, мен сени начальник кылып бул жака алып коем дейт. Каяктан алам? $300 эмес, бир тиын жок эне. Тиги бизди баягы Сайсованды келесоо кылып ваучер дегенди билесиңерби? Акчабыздын баарысын ваучер кылып бир зеленый бумажка таратып бизге акчанын баарын обмен кылганда. Ошентип ит болбодук, акча жок, жумуш жок. Ит эле болгонбуз. Ошондо чыгып кеткенмин. Ошондо аялым тиги япон тилин жаттап жүргөн. Анан Абдыразаков деген байкенин туугандары аркылуу анан Эшмамбетова дегендер МИДте кошо окуп жүрүшүп. Анан молодец бир жигит бар. Молдогазиев деген посол болгон бизде. Ошол менин келинчегиме application берип Япония окуганга заявление, анкета. Ошону биз англисче толтуруп жиберип, анан Кёто университетке аялым келип калбады. Ошондо 94 октябрда салып жибердим Японияга через Москву. Анда эчтеке жокту, самолет жок, эчтеке жок. Поезд менен барып анан аэрофлот менен учуп кеткен. Анан аялым жарым жыл жүрдү, мен жумуш жок, мотоциклым бар, жа милицейский Урал. Ошого эки балам отургузуп алып, прививкаларга апарам, уколдорго апарам, карантетен багам өзүм. Ошентип эки балам багып жүрдүм кадрда. Анан вообще жумуш чыкпай койду. Анан бир күнү аялым звонить этет, ай сайын балдарды сагындым, Кыргызстанды сагындым, бияк вообще эле эме экен депчи. Кыйын экен, аябай. Турмуш дагы, окуу дагы. Анан мен айттым, давай бизди чакырбайсызбы, хотя бы бир айга болсо дагы барып көрүп калалы Японияны деп. Лучше давай сен чыда, бир жыл окуйсуң да депчи. Бияк аспирантурада окуп жүргөн. Аспирантурада окуп жүргөн. Бир жыл бияк Кёто университет. Анан кой деп мага приглашение кылып, анан эки балам үчөөбүзгө приглашение кылды. Анда советский паспорт баягы. СССР. Разделение дорог 7 градус бүгүн. Анан ладно деп приглашение жазап бизге. Анан приглашение келгенде перевод кылыш керек да, японский приглашение. Аны ким жасайт? Жакшы, мен тиги 92-жылы бир тиги госуниверситеттин жанында остановкасында кечинде бир японецти башына чаап тиги ограбление кылышып, анан Первомайскийге мага түшкөндө ал делосын. Анан ошону биз тиги 2 күн 3 күндө перевод эме таап кармаган болчубуз. Ал ите знаменитый японец ал байке деген эме. Ито-сан деп кыргызча шумкудай өлгүдөй сүйлөйт. Ито-сан периалда профессор. Ито-санды билесиңер. Анан ошол жардам бербеди. Анда деген 94-жылы ал тиги общежитияда эме квартира сачы, советский Алматинскийде 9 этаж үйдө. Анан үйүнө барып, аны мен дос болуп, байке спасибо деп ал тиги документтерин таап берип, акчасын таап берип. До сих пор дружба. Азыр тиги эмеде жашайт, Японияга келип азыр Цукуба дайгакуда эме азыр тиги окутуп жүрөт студенттерди. WhatsApp'та нет сүйлөшүп калабыз телефон менен. Ошентип ал байке мага перевод жасап документтеринди. Анан тиги Кутуевке кирбеймби? Байке мен Японияга барам десем, сени ким жиберет? Сени ким жиберет? Действующий сотрудниксиң, тем более төргөөчүсүң дейт. Байке, рахмат, төргөөчүмүн. Бир жылдан бери жумуш жок. Жумуш бербей жүрөсүң десем, азыр мен сени начальник кылып жиберем Ленинский ровдога дейт. Барбайм дедим, кереги жок. Кетем мен көрө. Японияга эме балдарымды апарам көрө. Кызы аялым ошакта. Коносаки фуникири десу. Тиги пешеход эме железнодорожный переезд дейт. Будь осторожны дейт. Десем, тиги андай болбойт деп, анан Кутуев эмне кылам деп, анан Жанузакка бардым. Жанузакка барып, байке, Японияга кетиш керек эле. Тиги аялым ошакта балдарды жеткизе эле кайра келем бир айга десем. Ну ладно, давай деп, анан Тяплин дагы бар, Тяплин чакырып, байке, ким эле Владимир Тяплин. Ага да, байке мен неме
на месяц только съезжу, детей отвезу, жене оставлю, я обратно приеду десем. Ну давай, үчөөбүз Кутуевка кирип, анан Кутуев, ладно, вы поручаетесь деп тигилер, да десе, анда мага бир видео магнитофон алып кел дейт, японскийчи. Ладно байке, алып келем дедим. А эмне дейм анан мен ал убакта мен видео магнитофон, видеокамера деген вообще билбейм андай, вообще эмне деген, представления даже не было. Анан ну ладно дедим, мен эмне дейм, начальник сказал, давай деп, анан эме деди, увольняйся по собственному желанию деп жаныбызга айтты, потому что мы тебя не можем послать его уволить. По собственному желанию жазгының, мынтип обходнойду алгының, толтургунуң давай деп. Анан силер сурайсыңар да эмнеге выход эме деп, уволился деп. Потому что анда деген 91-94 жылы тиги мен калп айтпайм, апаларыңардан, аталарыңардан сурагыла, кто на дурдой бизнесом занимается. Анда деген паспортка деген эме, выездная виза, ОВИР деген бар болчу. Чтобы из Советского Союза выехать, надо штамп получить, визу получить на выезд. Понимаете? Ошондой бар болчу ОВИР деп. А силер айтасыңар, байке 94 жылы Кыргызстан көрүңөр, булар мен өткөзүп. Тиги независимая республика болчу деп. Да? Мы были независимая республика, а законы, правила-то советские остались. Анан ой деп обходнойду заявление жасап увольняться этип, мына могу балдар азыр деген мынакей. Тиги школаны көрдүңөрбү, эмеге баратышат. Экскурсияга баратышат мынакей балдар, көрдүңөр, тизилип алып, тиги карталарын көтөрүп алып, зонтиктерин көтөрүп алып, маскаларын кийип алып, мынакей экскурсияга баратышат. Тиги азыр барып алып, тиги паркка барып алып, бирдемелерди чийип, изучать этишет. Давай, баттан Москва деп атат. Мына, көрдүңөр, бат-баттан Москва, оозуңарды ачпай деп. Мынакей, эки мугалим көрдүңөрбү? Деп, тиякта жарымы калып калды. Давайте, оозуңарды ачпагыла дейт, банканы агыспай түс баскыла дейт. Мага сала берип атышат. Жашмантар. Көз кетти. Көз кетти деген, будьте осторожны деген сөз. Ошол. Анан виза алып, эме. Тиги паспорттун ОВИРнин эки баламдын сүрөтүн чаптап, выездной виза алып 15 дней Кытайга деп, анда челноктор, первый челноктор эмеге барчы. Тиги Кытайга барчы. Мынакей көрдүңбү, балдар эме барчы, оставшиеся. Биякта мистер токтош керек. Сол жакка, оң жакка караш керек. Зеленый болсо да меники тиги. Деп анан ошол визаны алып, анан переводду алып, виза анда посольство Японии Кыргызстанда Фрунзеде жок болчу, Бишкектечи, эми Фрунзе Бишкек деп айтам. А мен биринчи үйүмдү көргөзөйүнчү, мен тиги Японияга келгенде кайсы жакта жашадым элем квартираны. Балдар кетишти го, мынакей. Мына моякта монтип, подъем мына монтип жөө басчыбыз үйгөчү, мына ондай подъем көрдүңөрбү? Бул долонуңар чепуха болуп калат. Мына карагылачы. Мондай подъем. Көрүнүп атабы? Мынакей мондай. Кышында прямо тиги жол тоңуп калса, кататься можно кадимки. Бул комьюнити центр деп коет. Мына бияка үй салып атышат, көрдүңөрбү? Сакура гүлдөп атыптыр уже. Деп ошол. Деп анан тиги японский переводду алып, биякта кладбище оң жагы, кладбище. А мен болсо мына моякта көрдүңбү, үй турат го, билдеген бетонированный забор. Могу жерде квартира снимать этип 1 жыл жашадым мынакей моякта, двухэтажный үйдө. Ай сайын $360 төлөп мынакей. Могу биякта. Манмат соо деп коет биякты. Анан бияктан чыгып алып, балдар менен бар тиги мүрзөлөрдү карачыбыз да. Азыр көргөзөм мынакей подъем. Оң жак, сол жак бүт мүрзө. Деп ошол, анан тиги посольство Алматыда бар болчу. Первый японский посольство Алматыда. Вот кто первый получил, 94-93 чыккандар. Көрдүңбү, биякта да деп
посольствого барып бесплатно виза алдым. Алматадан японский виза 1 жылга беришти. Деп анан транзитный виза анда жол жок болчу да. Аэрофлот эч кандай самолеттер учпачы. Бир врачка айтты, байке тоолор көргөз койчу эме бактарды. Мына бакта тоолор мынакей. Көрүп атасыңарбы? Деп анан ладно деп кичине камерамы кичине өйдөрүп көтөрүп коюнчу, могу тоолор көргөнгө. Деп анан барып корейский виза $10 транзитный корейский виза алып Алматадан. Деп келип анан обходной лист толтурган жокмун, удостоверение менин колумда калды. До сих пор валяется үйдөчү. Так что эми ал бир күнү барып пенсия оформлять эткенде чогултам документтердичи. Ошол анан 2 баламды алып алып агам как раз челночный бизнесмен заниматься этип жүргөн. $1000 карызга алып билетке. Балдары 50% скидка деп. Анан ошол Бишкектен, Фрунзеден самолет жок, учпайт. Алматага келдим. Алматада тиги ошондо корейцтер челночный бизнес менен Кореяга келишип, матрас, сатрастар ташчы. Деп бияк эме гольф ойногон жерде, ошону силер көргөзүп коюн деп атам да, биякта аябай гольф ойношот, сон өлө. Видите, какой ухоженный прям. Анан Алматадан келип чартерный 134 самолетке отуруп алып отуруп алган и Алматадан Красноярск аркылуу музыканы өткөзбөй коет. Музыканы өчүрүп коюн. Де азыр айтып берем продолжениесин. Анан Красноярск аркылуу музыка коюп коюн, атпайм. Байке Рыспаева экенин коюнчу азыр. Деп ошол анан Красноярск аркылуу шаарды карап отуруптурлар. Деп Кореяга учуп келдим, анда Инчон деген жок болчу, Кимпо деген аэропорт бар болчу. Кимпо деген аэропортко келип, анан Кимпо аэропорттон Кансай аэропортко учуп келдик. Ал Кансай аэропорт деген искусственный остров, да, мындай океанда жерди ташып төгүшүп, анан искусственный остров создавать этишкен. Ошол аэропорт изи аябай сон прям. Эми эшикке чыгып силерге районун көргөзүп коюнчу. Мынакей. Бул деген гольф жоо деп коет. Гольф ойногон жер. Биякта ресторан бар, переодевалка, душ, сауна, бүт бар бияктачы. Бияка келип машинаңарды коюп кирип, тиги членский взнос акча төлөгөндөр да. Анан бияка чыгып машинага отурасыңар, тиги мотоциклга. Анда мотоциклга отурусуп алып, монтип тетигиндей жерлерге апарат, көрдүңөрбү? Анан топту гонять этесиңер да, ары бери чапкылап. Тиги жерге сетка менен жабылып турган, аякка тиги эме тренировка кыласыңар, кирипчи, чапкандычы, сокконду. Тиги сетка менен жабып көрүңөр, топ учуп кетпесин деп. Анан биякта болсо ойнойсуңар монтип. Деп аябай чоң биякчы. Мен жашаган шаар мынакей бул. Мынакей.
Менин үйүм болсо бияктан көрүнөбү, көрүнбөйбү азыр. Жакта кызарып турат го. Кызарып турат го, көрдүңөрбү? Мына маяк кызарып турат го. Ошо Пачинко жана однорукий бандит ошо жакта менин үйүм. Бул болсо 12 микрорайон деп коем, бул 12 микрорайон. Тиги Оршчак болсо ошак жакта Осака деп коет, тиги океан жак тетек кетет. Жакка кетет болсо. Ошондой мына гольф-жоо деп коет. Бүгүн выходной экен. Машиналар жок менден башка. Деп бул круглый год иштейт бул гольф-жоо. Гольфту деген аябай представительский класс деп коет. Представительный тиги эми пенсиясы көп, акчасы көп, аябай жакшы иштеп, чоң президент болгон, анан богатый чиновниктер ошолор гольф ойношот да. Бияка келишип, өзүнчө эле бир кайф да, хобби да. Анан тиги гольф магазинине кирсеңер, кийимдер да өлө кымбат да. Бирок дизайны өлө укмуш да. Сонун эле. Сон бут кийимдер, сон футболкалар, шапкалар, пальтолор, жакеттер мынакей. Көрдүңөрбү? Эми эртеңгүсүнүн ичине күн ачылат. Тиякта да станка жаан башталды. Толор толтурабы? Толорго монтип гольф-жоо деп коет, ушинтип салсаңар болот. Карагылачы. Мына мен тиги газды теппей эле коеюн, машина өзүнчө эле учуп бартат. Решетка коюп койгон, мынтип күзгүлөр бар. 30 километр деп жазып турат. Тиякта мынакей машинаны бияка коюп коет экен, бул работниктердики. Тоонун арасында жүрөбүз да. Көрдүңөрбү? Значит, колуман келишинче бүт баарын силердин просьбаңарды бүт айтып тартып берем дечи. По пути, да? Мынакей по пути. Спуск деп коет, мына көрдүңөрбү? Машина учуп бартат. Мына 40 менен баратат. Кетти мынакей. Тоонун арасында көрдүңөрбү? Линиядан чыгып кетебиз эми. Жашаган жеринде, биринчи жашаган жеримди көргөздүм. Тиги кладбищеде эми ничего интересного, обычно эле памятниктер. Но спусктар прям таскада, и биякта тиги велосипеддин батарейкасы жок болсо чыга албайсыңар биякачы, подъемгочу. Жөө басканда эле кыйналасың тим элечи. Мына көрдүңбү, учуп бартат машина. Постоянно тормоз басып туруш керек. Ошондой жердештер. Көп видеолорум орусча болуп калыптыр эми. Тиги одноклассники бир кыргыз видеону силердин просьбаңар менен Unicron салсам, орустар: "Сапара, где перевод? Почему на кыргызском?" деп. Мынакей көрдүңөрбү? Мондай спусктар бар биякта Японияда. Ошон үчүн каржаганда бизде коллапс болот, көрдүңөрбү? Бүт токтоп калат. Мугалим чыкты. Школа бүтті го деп. Школа бүтүп. Жок, автобус келиптир. Тиги туристический автобус келген турбайбы, бул окуучуларды эмеге апарат. Ладно, анда, все, я закругляюсь. Бүгүн Кудай бурса YouTube'га салып коем. Кинолорду. Кирип көргүлө. Путешествие деп атат, тиякта путешествие. Односторонний машина предупреждает меничи. И байке мынакей көрдүңүз, знак үйдө. Тиякта видишь, знак турат. Путешествие. Кирпичик деген сөз. Ну все. Так. Подписка кылгыла, лайк койгула, комментарий жазгыла. Всем удачи. Всем пока. Давайте жакшы тургула, оорубай. Бүт барыңар сак болуп, аман болугула.